удобренияны туура кылып берүү, сортту туура тандоодон башталат булардын баары. Кыргызстанда теплица болбойт, помидор болбойт, тигил болбойт деп коюшат экен. Зыяндуу эмеспи дейт. Жок, теплицанын атайын өзүнүн препараттары болот. Кыргызстандан керектүү препараттарды тапчу эмеспиз да, жок болчу. Биринчи түшүмүн мына жаңы эле терилди. Сырын айтып кетпейсиңер, секрет. Бул помидорлор 115-120 сомдон алынып атат. Ташкенттен 10 сом кымбатыраак. Дайыма көзөмөлдөшүң керек экен, дайыма өзүң да иштеп карашың керек экен. Коробкада сакталып тура берет, эч кандай холодильник эчтеке кереги жок. Кереги жок, комнатный температура болсо болот. Ошо менен чогуу $20,000 кетти. Ушундай теримден кылып отурсак, биз Кудайым буйрса ошо 25 тоннага барабыз. Дамы кандай экенин мен сиздерге айтайын. Азык заттардын баары жеткен экен бияка. Зарядканы, полный зарядканы 7 сомго алат экен. Мага бул 10дун 10у да. Булар ошону сөйлөп өсөт экен. Кудайым буйрса эмки жылы келип калсаңар ошо сөйлөтүп коермун. Болмаса керек. Теплицага чейин экен, ошол жол бар. Мөмөлөрүн да байлап коюптур. Апрелде отурулган. Кичинекей мөмөлөрүн байлаган да. Кышында өзүбүздүн помидорлорубузду, бадыраңдарыбызды жебей калабыз. Мекендештер, саламатсыздар. AgriLife KG долбоору бүгүн биз Ысык Көл облусуна Балыкчы шаарына кайрадан келдик. Артымда турган теплицалар боюнча сиздерге дагы көптөгөн маалыматтарды берели. Бул жерде помидорлор отурулган. Бүгүнкү күнү 29 сентябрь 24 жыл 2024 жыл кандай болуп атат, ичинде кандай өсүп атат, ошол боюнча сиздерге Айзада айым менен дагы да кененирээк толугураак маалымат айталы. Мен сиздерге айтып кетерим, урматтуу көрүүчүлөр. Комментарийлериңерди жаза бериңиздер. Теплицаны Кыргызстандын ичинде өнүктүргөнгө аракет кылалы. Биз бүгүн ушул кандай түшүмдүүлүгү кандай болуп атканын сиздерге көрсөтөлү. Айзада, саламатсыңар, кандайсыңар? Саламатпы? Жакшысыңарбы? Жакшы, буюрса. Айзада айым, ушундай түшүмдүүлүккө жеткениңердин себеби, анан эң керектүү маалымат биздин көрүүчүлөргө айтып берип койсоңарбы? Эң биринчи бул специалистти тандоо, жерди тандоо, теплицаны туура куруу ошондон башталат. Андан кийинки этаптар уже поливной системаны туура кылып берүү, удобренияны туура кылып берүү, сортту туура тандоодон башталат булардын баары. Нам главное, чтобы сорт жакшы берген, көп берген сорт болсо, ошону жакшы өстүрүп алыш керек. Жакшы өстүрүш үчүн жакшы удобрениясын туура убактында бериш керек, дарыларын убактында бериш керек. Азыр айтсак, дарыларды берип атасыңар, зыяндуу эмеспи дейт. Жок, теплицанын атайын өзүнүн препараттары болот. Ошол препараттар менен бергенге любой лабораторияга, например, биз экспортко чыгарганда адам кишиге зыяны барбы, зыяны жок дегенде, зыяны жок деп чыкчу дарыларды колдонобуз да специально теплицага. Ошолорду туура убактында берүү. И главный фактор бул жакта дыйкан угуп ошо жумушту жасоо керек. Убактында, тоже убактында. Например, биз айтсак, биз кээ бирде кол бошобой калат, мындай кандай деп айтсам болот. Ну, неважная работа депчи, азыр эми подождет деген убактын кылат болгондо ошолордун баары минуска кетет. Демек, теплица иштетем деп эгер максат коюп келатсаңыздар, ойлонуп мындай эметип атсаңыздар, иштегенди адистерди жалдап атсаңыздар, мына биздин Айзада айым адис эң биринчи ката дыйкандардын ошо укпай коюш дейт да. Укпай койгондо мынакей ар бир дары жер семиткич берген убакыт өзүнчө болот экен, сугаруу убакыт өзүнчө болот экен. Айткан күнү жасалыш керек экен, Ошо теплица иштетем деп максат коюп келатсаңыздар, ошого өзүңүздү даярдашыңыз керек экен да. Угам, жасайм, кылам, ооба. Бул чоң вложение кылган бизнес. Вложение көп кетет бул теплица курууга. Ошол вложенияны кайра чыгарып алыш үчүн өтө көп иштеш керек. Например, бул жерде күн эмес, бул жерде саатка кетет. Саатка да маани бериш керек экен да. Биз жумуш берип атканда дыйкандарга айтабыз, бир күндүн ичинде бүтүргүлө, значит срочно. 2 күндүн ичинде бүтүргүлө, эмки жума бүтүргүлө. Биз дагы болгон аракет муну жумушун аз кылганга биз да аракет кылабыз мындай. Прям муну азыр жасагыла, сразу деп айтканга дагы айтсак да болот, бирок убактысына карап жасаса, жумушчу качан келет, качан келбейт, ошого карап жасаса болот деп, ошо эме менен убактысын айтабыз. Но это не означает то, что бир күн десек бир жума кылып алса болот, болбойт дегенден.
түшүмдүүлүгү боюнча айтып бергилечи ушуяктын. Ката боюнча айттык, бир эң негизги ката боюнча ушул теплицага тиешелүү. Түшүмдүүлүк буюрса бул жакта азыр бир 23-22 сотка бир теплицабыз. Азыркы убакта 23 сотик. 23 сотиктен где-то бир 30-35 тонна азыр күтүп турган убактыбыз. Ушул бул теплицаны биз быйыл жайын мартта жазында баштаганбыз. Июндун аягында бүтүрдүк теплицаны салып, эктик. Мынакей азыркы урожай бул. Июндун аягында уже тигип бүткөнсүңөр. Тигип Көчөттөрүн бүтүн бергенсиңер. Даяр көчөттөрдү бергенбиз. 23 соткага биринчи түшүмүн качан байлады? Мынакей азыр бошоп аткан кез экен. Эң биринчи түшүмүн качан берип баштады дейсиңер? Биринчи түшүмүн мына жаңы эле терилди. Бир жолу терилди. Качан ошол? Бир жума Бир жума. ичинде. Сентябрдын ортосу экен да? Ооба. Июндун аягында тигилип бүтсө, жерге берилип бүтсө, сентябрдын аягы, сентябрдын ортосу сатка чыгып баштайт экен, Ооба. Сырын айтып кетпейсиңер, секреттин. Секрет. Күнөсканаларын иштетиш секретин. Эң биринчи секрет бул биздин чет өлкөдөн келген специалисттер, жумушун жакшы билген специалисттер. Биз чогуу алар менен иштейбиз. Экинчи секрет это препараты. Дары дармектери теплицанын именно теплицага ылайыктуу препараттар, потому что биз бул жумушту башында баштап атканда Кыргызстандан керектүү препараттарды тапчу эмеспиз да, жок болчу. Казакстандан, Өзбекстандан заказ кылып жүрчүк. Потом вот начали привозить, буюрса. Бул урожайность препараттардан очень многое зависит, да, удобрение препараттан. Например, мондай күчтүү помидор алыш үчүн, монча көтөрүш үчүн, да, он чуть-чуть согнулся. Муну чоңойтконго нам хороший ствол нужен. Корневая системасы жакшы керек. Плоттор качественный болуш үчүн да жакшы удобрение бериш керек. Ошон үчүн вот мы начали привозить препараты с Турции. Эң чоң секрет ошол. То, что препараты именно тепличные. Бизде, к сожалению, тепличныйга көп басым жасабайт да, агромагазиндердечи, к большому сожалению. Может, сейчас бар, мен билбейт экем, но 5-6 жыл мурун вообще практически жок болчу. Эми аз деле, көп деле деп айтса болбойт. Анткени саналуу эле адистер бар да, күнөскана иштеткендер. Анан кыскасы ушул агро жер семиткичтер атайын күнөсканага ылайыктуу, помидорго ылайыктуу жер семиткичтер жана дармектерин тапса болот азыр, Сиздер таба аласыздар. Мындай доступный, мындайча айтканда. Они уже доступны, да. Кыйналбайт ал жагынан, иштеп баштап, анан кийин ошол жагынан чалынып калышпайт. Чалынышпайт, ооба. Азыр вот ошо самая главная проблема чечилди, да, то, что препараты есть, удобренияларыбыз бар, то, что ушундай помидор өстүргөнгө күчүбүз жетет. И экинчи фактор бул жерде именно пленка менен поликарбонат. Эң чоң маани ошону берет. Например, ушундай урожайды, грубо 20 сотиктен 30 тонна деп койсок, поликарбонаттан, анан китайский пленкадан муну ала албайбыз. 30% точно түшөт. Ошону вот азыркы убакта ошону пытаемся объяснить дыйкандарга, то, что китайский пленкада болбойт, там качество теряется. Например, азыр кандай деп айтсак, китайский пленкада эктик бул помидорду. Жазында ничего страшного, кышкы мал эккенде, но жайында эгип кышкыга чыгарганда качество продукции теряется. И цена автоматически түшөт да. Допустим, сейчас азыр Ташкент 110дон келди, бул помидорлор 115-120 сомдон алынып атат, Ташкенттен 10 сом кымбатыраак. Калган помидорлор 80 сомдон алынат. 80 ачыктыкы еще ниже, 40 сом. Башка теплица, башка сорттор. Бул жакта еще самое главное сортту туура тандаш керек да. Бул сорт кызыл болуш керек, качествосы болуш керек, ичи полный болуш керек, ичиндеки жана мякоть кызыл болуш керек. Ошол фактор менен качествосы билинет да. А мунун ичи мындай көп сөз болуп калат да, теплицада өстүрүлгөн жанагындай даамы жок болуп калат деп. Азыр кандай даамы боюнча кандай деп айта аласыңар? Даамы сейчас вкусовые качества ушул помидордуку, анан жана розовый помидорду өстүрөбүз биз.
помидор болбосо деле бадыраңдыкы кышында өстүргөн вкусовые качества у всех есть. Мунун баары эмнеден зависит? Туура подкормкадан зависит. Если, например, сууга эле өстүрсөк, конечно, он будет безвкусный. Либо туура эмес өстүрсөк, форму теряет, помидордун ичи бош болот, качествосы жок болот, сырты бат чирийт. Ошолордун баары удобрение препараттан зависит. Биз өстүргөн сорттордон это бир сорт Ашкар, кызыл помидор, Ядигар, розовый сорт. Ашкар ушул жерде Ашкар азыр, э? Ашкар ушул жерде Ашкар. Турецкий сорт. Турецкий сорт. Канча жылдан бери өстүрүп келатам деп атыңар элеби? Быйыл 7 жыл болуп атат. 7 жылдан бери кандай Ооба. көрсөткүч көрсөтүп келатат бул сорт? Бул дайыма жакшы көрсөт. Биринчи 1-2 жылда биз кыйналдык бул сорт менен. Эмнеден кыйналдык? Базарда кымбат сатуудан кыйналдык. Бул өтө эле капризный сорт. Например, капризный в чем? Тура подкормкадан тоже. Он очень дорогой сорт. Базарда, например, сейчас уже очень сильно ценится. Базарда Ашкар деп айтсак, биз, например, оптом сдавать этип аткан дыйкандар, покупательдер сразу билишет бул Ашкар кандай сорт экенин. Ошо покупательдер билиш үчүн вот 2 жыл катуу иштедик да, чисто көрсөтүш үчүн. Башында бизге баа бербей аткан, качествосын мурун бизде качественный помидор жоктугуна байланыштуу деп айтсам жаңылышпайм. Анткени мурун мындай качествода помидор жок болчу. Ошондон кичине 2 жыл чуркадык, андан кийин уже буюрса жакшы. Уже вот, например, другие сорта, тепличные сорта продают по 80, в наше время биздин помидорлор 110дон. Ошондо 30 сом минимум ортобузда айырма бар. Жакшы баа менен сатылып атыптыр, э, демек? Жакшы баа менен. Сапаты деп атпайсыңарбы, качествосы? Даамы жакшы дедиңер. Дагы эмне жагы бар? Сакталыш убактысы, мөөнөтү кандай болот? Мөөнөтү 1 ай коробкада тура берет. Терилгенден кийин. Терилгенден кийин. Терилбесечи, терилбей калса? Терилбесе тоже тура берет, получается, бул ушул бышат, помидор, биздин помидор бышат. 1 айда тура берсе болот. Чирибейт, суусу агып кетпейт, ошо бойдон турат кызыл боюнча. Бул ушул сорт ушунусу менен өзгөчөлөнөбү? Башка сорттор бузулуп кетет, э, тербей койсо? Бузулуп кетти, ооба. Бул сорт өзгөчөлүгү ошол экен да? Бул катуу сорт. Бул демек мынакей айзада. Бул именно экспортко чыгарсак да аябай жакшы, даамы да жакшы, өңү да жакшы, сакталышы да жакшы болуп атат. Мынакей азыр сентябрдын ортосуна бышты, октябрдын ортосуна тердик, дагы ноябрдын ортосуна Декабрдын аягына чейин. коробкада тура берет. Ооба, коробкада ооба, 1 ай тура берет. Коробкада сакталып тура берет. Эч кандай холодильник эчтеке кереги жок. Кереги жок, комнатный температура болсо болот. Аябай жакшы экен да. Бул хранение аябай жакшы нерсе да, туурабы? Анткени деген сактап жакшы баа болгон кезде сатып алганга жакшы да. Особенно экспортко жакшы. Экспортко, транспортировкасы жакшы. Транспортировкага. Айзадайым, биз азыр балыкчыга келип эдикпи? Балыкчыда эң биринчи келгенде, былтыр келгенде бизде бирби же 2 теплица эле көргөнбүз да. Азыр 3 теплица көргөнбүз. 3 теплица көргөнбүз. Ооба. Азыр биз 7-8 теплицанын тегерегинде 2-3 эсе көп болуп көрүп атабыз. 2024 1 жылдын ичинде эле көбөйүп кетти ушу балыкчыда. Ушул жердин ээси боюнча кандай эмне деп айта аласыңар? Мынакей түшүмдүүлүккө жакшы жетиптирсиңер. Ээсине мен айтарым браво деп айтам. Жакшы иштеди, укту, баарын убактысында туура кылды. Таких прям реально аябай ыраазымын. Бул биз менен чогуу иштеген эжеге чын айтканда бизди бир да жолу ослушиваться эткен жок. Баарын айткандай кылып жакшы иштеп берди бизге. Бул теплицаны биз нолдон баштаганбыз. Негизи жердин түздөгөндөн баштап теплица куруп бүткөчөктү. Вот ушул жакта жүрдүк. Андан кийин эгип бүтүрдүк. Азыр все уже буюрса. Жакшы укту деп атпайсыңарбы? Ооба. Жакшы укту дегенде, мисалы үчүн түшүмдүүлүгү башка күнөсканаларга караганда ушул маалда кандай берип атты, эженики кандай берип калды? Көбүнчө примерно азыр танаш менен айтсак, бул эженики 20 сотиктен 30 тонна деп атпайлыбы? Буюрса 30 тонна болот, с таким количеством примерно. Силер былтыркы келген теплицага дагы 30 тонна деген биз 32 тонна болгон. Помните, я вам говорила, да? Ошондо получается башкалардыкы дагы возможно там 28 тонна болду, 27 тонна болду. Погрешностьтар болду ара-сыра. Кээ бирлердики 20 сотиктен 20 тонна болду. Это тоже неплохой результат. Но
есть бул теплица жумушунун максимум урожайностин алганга аракет кылган дыйканга эле пайдалуу деп айтсам болот да. Азыр ушул бияктын ээси менен сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүгүңүз болобу? Буюрса сурап көрөлүк. Сурап көрөлү. Урматтуу дыйкандар, урматтуу мекендештер, мынакей ушул 20 сотук балыкчыда жайгашкан 20 сотук теплицанын ээси менен сиздерди тааныштырып коеюн. Эжекеси биздин көрүүчүлөр менен учурашып, таанышып, анан сөзүбүздү уланталы. Саламатсыздарбы? Менин атым Махабат болот. Биз азыр 20 сотик теплицада турабыз. Мындан 2 даана бар. Экөөнү бириктире келгенде 40 сотик болуп чыгат. Жалпы 40 сотук экен да. Сиз өзүңүз балыкчы тургуну болосуз. Балыкчынын тургуну болом. Мурун эмне менен алек болгонсуз? Анан ушул теплица менен, ушул күнөс канал менен помидор өстүрүп канча жыл болду баштаганыңызга? Мен мурунку иштеген иштерим такыр дыйканчылыктан алыс, аябай эле алыс жерде иштечүмүн. Иштеп жүрөм, дагы эле иштер жүргүзүп жүрөм. Дыйканчылыкка ушул жылы келдим. Ушул 24. Ушул 24-жылы келдим. Ага чейин 1 жыл изилдендим. Айзадалар менен байланыштым, кызыктым, сүйлөштүм, анализ кылдым, эсебин чыгардым, иштесем болобу, болбойбу деп анан мейли деп анан бул жылы баштадык. Кудайым буйрса. Аябай иликтеп, канча жыл убакыт алып койду ушуну? Изилдөөгө мен 1 жыл бердим. Анткени себеби иштерим көп, сразу баштоого мүмкүнчүлүгүм болгон жок. Иштеримди жыйыштырып, түздөштүрүп коюп анан анткени себеби бул дыйканчылык жумуш мени аябай талап кылат экен. Убакыты да көп алат экен. Башка бизнестерибиз мындай жайгаштырып коюп карап турабыз да. Бул бизнести жайгаштырып таштап кое албайт экенсиң. Дайыма көзөмөлдөшүң керек экен, дайыма өзүң да иштеп карашың керек экен. Баштап, эң баштаардын алдында кандай кыйынчылыктар болду? Дыйкандар коркутпай салбайлы? Негизи кыйынчылык болот ар бир жумуштачы. Бирок баягы даяр болуп, биз коркутуп салыш эмес, ошол дыйкандар ошондой кыйынчылыктарга даяр болуу үчүн эле айтып коелу. Кыйынчылыктар. Эми бул биринчиден айта кетерим, аябай бир бактылуу адамдардын бири экенмин. Менин мамам бар. Мамам мени бүт баштоолорумду колдойт да. Бул мен биринчиден айтарым, жакындардын колдоосу керек экен. Элементарный моральный колдоо деле аябай сонун да. Анан материал жактан ала келгенде акчаны жакшылап эле топтоп алыш керек, мүмкүнчүлүк болсо. Анткени себеби основной расход деген болот, андан тышкары непредвиденный расход дегендер болуп калат. Анткени буга деген адамдар керек да, иштөөгөчү. Анан бир адам менен кандай сүйлөшөсүң? Бирөөдөн арзан сүйлөшүп каласың, бирөөдөн кымбат сүйлөшүп каласың. Ошол себептен ошолорго кичине бир аз мындай подушка безопасности коюп коюш керек да, бир аз. Эми ал ар бир эле бизнес талап кылат да ошондой финансовый подушкаларды. Эгер уруксат болсо, ушул балыкчыда негизи эмнеге силер 20 сотуктан баштап сразу эле 40 сотуктан баштап салдыңар? Мен мындай байкашым боюнча көптөгөн кишилер 20 сотуктан баштайт экен, өзүлөрү көрүп, андан кийин көбөйтүп баштайт экен да. Сиздер дароо эле 40 сотукка өтүп кетипсиңер да? Бизди деген Айзада айым токтотуп калды да, мындан чоңураак баштайын деген. Анткени себеби мен 1 жыл изилдендим деп атпаймынбы? 1 жылда мен жайкы сезонун да көрдүм, Айзадалардын даярдаган мурдакы теплицалардын баарын көрүп чыктым. Анан кышкы сезонун да көрдүм. Аларды көрүп, анан анализ кылып туруп, чоң эле бир баштай берген оң экен дедим да. Сиз мындан да көп баштайын деп атыңар беле? Ооба. Анан 40 сотукка силердин токтотуп коюшту. Ооба, биринчи үйрөнүңүз деди Айзада ханым. Макул дедим, үйрөнөйүн, көрөйүн деп туура айтыптыр. Биринчи үйрөнүп көрүп алганда мен көз карашым аз өзгөрдү. Эмки жылы мен уже мындай көбөйтөм, башкача даярдыкта көрөм. Мындай бир тепкичтен өтүшүңөр керек экен да, негизи ар бир дыйкан. Сөзсүз түрдө биринчи таанышыш керек экен, теплица бул эмне деп. Демек, силер эмдиги жылдары дагы көбөйткөнгө буюрса максат коюп келатасыңар, Ооба. Эгер эмелерге келсек, могу бааларына келсек, азыркы учурда канчадан болот ушу помидорлор? Силер негизи биринчи жыл иштеп атпайсыңарбы? Ооба. Терип, мындай бир кандай бир результаттарга жеттиңерби? Результаттар мынакей азыр көрүп атабыз. Бул биринчи результат мынакей көрүнүп турат. Аябай жакшы экен. Кудайга шүгүр дейли. Сатып, терип эметтиңиздерби? Ооба. Биз кечирээк баштаган себептен биз айтпадым башынан нөлдөн баштадык депчи. Нөлдөн баштагандан биз Айзадалар айткан срокторго жетишпедик. Бир аз кечирээк эктик. Анан биринчи терим кылдык. Бул теплицадан да
биринчи теплицадан дагычы. Бир тергенде биз мындай майдараак терилеткенде, биринчи терилген азыраак терилген 2,5 тоннадан чыгып берди. Анан кийинкилер уже чоңураак болуп чыгат, алар уже көбүрөөк болот окшойт. Анан менин оюмча, мен анализ кылуум боюнча бул аябай эле жакшы көрсөткүч го деп ойлойм да. Канчадан болот азыр баалар ушу? Башында булар деген 90 сом деп чыккан, азыркы тапта 115 сом деп чыкты. Көчө күнү баасы 115. Сиздер ушу местный рынок эле сатып атасыңарбы? Жок, муну деген азыркы тапта Бишкекте Сары Өзөн базар алат экен. Ошол жака алат. Оптовый рынок турбай, ошол жердегилерге жиберет экенбиз, ошол жактан алышат экен. Аяктан уже каяка кетет билбейсиздер, өзүлөр ошол жактан алышат э? Ошол жактан алышат экен. Бул немеси суроо талапы чоң экен. Базарда мунун аз болгон себебинен аябай эле талашып алышат экен да. Экспортко боло турган болсо? Сонун экен экспортко. Менин планым экспорт болчу негизи. Негизи эле ушул экспорт жакшы нерсе да. Анткени дыйкандардын кандай өсүмдүк өстүрбөсүн, кандай культура өстүрбөсүн, сбыт маселеси пайда болот да. Сбыт маселеси экспорт болгондо жеңилирээк болобу дейм да. Менин оюм боюнча бул сбыт боюнчачы, бул ушул Ашкар сорту менен сбыттан маселе жок экен. Мен да ошону сарсанаа болчумун да. Бул кандай болду экен биздин рынокто десе, Айзада айтты, бизге аябай эле жакшы өтөт депчи. Анан на практике көрдүм, чын экен да. Мен да башында эмнеге көбүрөөк кылам дегем, анткени экспортко карап, кичине көбүрөөктөн терип, көбүрөөк кетиргидей болом, өзүм хотя бы бир фуродан жиберип турайын деген планым болчу. Анан биринчи биякты изилденели дегенден макулдашып изилденгенде биздин эле базардан калбайт экен. Экспортко чейин элечи. Жакшы, бул аябай сонун маалымат да. Мен мындай бир кеп кылгым келип атат да. Негизи бизде теплица дегенде бир негативный бир отзывдар бар да. Теплица десе бир бул жерге аз каражат салынбайт, билебиз баарыбыз э. Ооба. Ошол эмне үчүн негатив болуп атат? Сиз деле эми бир эле жыл болуптур буга чейин теплица иштете элеккенсизде. Ушул негативный нерселерди эмнеге ушундай болот? Изилдеген убакта мен да аны карадым да. Кыргызстандын практикасын. Бизде баары тең эле аябай бум болуп башташып, анан кайра таштап коюшуптур. Анан себебин түшүндүм да. Анткени себеби эми бул фермердиктен да оңой жумуш эмес да. Мен деле буга чейин фермерден аябай алыс болчумун деп атпаймынбы. Бул жерден консультант деген аябай чоң эмес, бул негизги жардамчы, бул консультант экен да. Консультанты жок жумушту алып баруу мүмкүн эмес. Агрономдор, адистер керек. Агроном, адис керек. Буга чейин сиздер дыйканчылык менен алек болгон эмес, эчтеке өстүргөн эмес. Ушундай биринчи жылы эле жетип атасыңар, демек бул секреттин баары адис угуп, адистер менен кеңешип иштеш керек, туура э? Сөзсүз түрдө ушуну белгилеп кетмекмин да. Кимдир бирөө ушу баштайм десе теплица бизнесин, бул сөзсүз түрдө адис менен акылдашып, адис менен чогуу ишти жүргүзүү керек. Жалгыз эле эгип койсом өсүп кете берет деп ойлоо, бул адашкандык болот экен да. Бул адистер жок, мен өстүрө албайт болчумун. Айзада айым айтып атат, ушул убакыт менен баарын убагы менен кылыш керек деп. Сиздер бул баарын убагы менен кылып аттыңар да э? Кудайым буйруса. Ал адистердин айтуусу боюнча, мактоосу боюнча убагы менен кылып жетиштиңер деп атышат да. Жакшы. Биз эми негизи Айзада айым менен уже бир жылдан ашык съемка кылып келатабыз, көптөгөн видеолорубуз бар каналда. Жаман нерселерди тарта элекпиз да, бүт эле жакшы урожайластырчы. Улуксат болсо дагы бир цифраларга кайрылып келбейлиби? Макул. Ушул бир 20 теплицага канча каражат кетет акчалай? Жана отопление деген нерсеси бар, туурабы? Ооба, ошого мен эми жакындадым. Каражаттары боюнча бул эми ким кандай тандайт? Эки варианты бар экен. Эгерде сиз темирлерди российский алсак, кымбатыраак түшөт экен. Кыргыздыкын алсак, биздин Кыргызстандыкын алсак, ал арзаныраак түшөт экен. Айырмасы бир 40%га чейин барат экен. Расход боюнча. Российскийдин сапаты жакшы. Сапаты жакшы, калыңыраак, сапаты жакшыраак деп. Мен расходун билбейм, калгандардыкы мен кандай болуп калат, анткени себеби мен кымбатыраагын алып койдум. Российскийден алдым, калыңдарынан алдым. Анткени себеби эми кийин бул көпкө турчу окот да. Мен 1 жыл 2 жыл иштетпейм, дайыма иштетем. Түбөлүктүүрөөк болсун деп кымбатыраак алып койдум. Ошол себептен менин расходум ушуну тургузганга $20,000 кетти. Темирлеринечи. Темирлери, сварщиктердин жумуштары, сварщиктер иштегенге балдардын алардын акчасын жакшы төлөп бериш керек, жакшы кылып бериш үчүн көңүлдөнүп. Ошо менен чогуу $20,000 кетти. $20,000 адистерди жалдаганга ошонун баары эле кетет да, ошол сумманын ичине. Ошентип койсо болот. Отопленияга аз жетип атасыңар, кандай расход болуп кетчү деп атат? Отоплениянын расходу мен азыркы сүйлөшүп жатам азыркы тапта. Бирөөнө бир 500,000 сом
грубо айткандачы 500 000 сом печка турат экен. Анан дагы бир где-то 1 200 000, да, миллион 200 000 сом толук жакшы отопление койсо мүмкүн экен. Андан арзан койсо болот экен. Арзан жолу бар экен. Арзан жолдору бул 800 000 сомго чейин коюп бүтүрүп койсо болот. Мен коркконум анчы, кандай десем, бир койгонго жараша жакшылап иштеп берсе, сарсана болбой, анан бир отопление үчүн ушунча мээнеттин баары тең бир күндө муздап калышы мүмкүн экен. Ошондон коркконума мен жакшыраагын эле коеюн деп чечтим. Кичине кымбатыраак да. Кымбатыраак болгону менен сиздер келечекке карап атасыңар да, Ошо келечекке карап атак. Мындай башында баштаса мүмкүн арзан кылса болордур. Бул биз түшүнүп келатабыз, жылдан жылга барган сайын элечи арзандын иши арзан болуп эле. Ошол кичинекей бир акча экономдойбуз деп бүт бизнестин баарын талкалап алгандар да бар да. Туура. Негизи көрсөткүчтөр боюнча 20 сотуктан канча тонна алып чыдайсыздар? Көрсөткүчтөр негизи азыр эми силер жаңы баштап атасыңар да. Жыйынтык мындай чыгара элексиңер да. Ооба. Бирок өзүңөр бир математика жүргүзгөнсүңөр да, туурабы буга чейин? Ошол боюнча канча тоннага жетчү дейсиңер, анан ушул нерселер акталып атабы, ушундай нерсе болчудайбы? Менин эсебим боюнча бул 30 тонна алабыз деп багыттаганбыз башынан. 20 сотуктан. 20 сотуктан. Анан күндүн сууктап барып, анан мен кышкы сезонго даяр болбогон себебим бул 25 тоннага эле чыгат окшойбуз дейм да. Эле эмес, 25 тоннада болуп Кудайга шүгүр жакшы. Жакшы, мындай математический подсчеттор менен жакшы эле эмнете. Ооба, азыркы ошо айтпайм, биринчи эле терим кылбадыкпы? Ушундай теримден кылып отурсак, биз Кудайым буйрса ошо 25 тоннага барабыз. Азыр 115тен сатылып атат дейт. Силер азыр жаңы жылга чейин баасы көтөрүлөт да туурабы бунуку? Аяз мырза мындай экен. Бунун баасычы жума сайын эмес, бир теримден экинчи теримге чейин өсүп турат экен, 5 сом, 10 сомдон кошулуп турат экен да. Бул сезон келип атат го дейм. Кышка жакын барган сайын кымбаттай берет, э? Кымбаттайт экен, Эми мынакей 115тен сатылып атыптыр, анан 25 тонна алганда, урматтуу көрүүчүлөр, эсептеп аласыңар да. Математикасын жүргүзүп аласыңар да, э? Так, могу теплицанын сырты карасак, ачып коюп турсаңар, учуп кетпейби, мисалы үчүн суук болуп кетсе? Бул ачкандын себеби бул вентиляция керек экен. Аба айланып турушу керек, оору болбош үчүн. Бул канчалык аба айланып турса, бул ошончолук өзүн жакшы сезет экен. Кышкы маалда билбейм кандай болот экен, азыркы тапта биз дайыма ачып турабыз. Кечки маал эле күн киргенде биз жабабыз. Жабасыңар, күндүзгү убакта бул ачык турат. Канча киши жетишип атасыңар ушу 40 сотокко жалпы? 2 иштөөчүбүз бар. 2 жакшы байке иштейт бизде. Анан өзүбүз кармалашабыз, өзүбүз чогуу иштейбиз, күйөөм, мен. 4-5 киши 40 сотокко жетишип болот экен. 4 киши карап атабыз. 2 киши келип кетип карайт. Күйөөм экөөбүз дайыма карайбыз. Стабильно 2 киши приходящий болсо да жарышат экен, э? Демек 40 сотокко 4 киши жетишсе жакшы экен да, дыйкандарга маалымат катары. Канча рабочий жалдайбыз, андай мындай деген вопростор жүрөт. Бул неме рабочийлердин дагы жаманы жакшысы болот экен да. Анан жакшы рабочий болсо биздикиндей 2 киши менен жетишсе болот. Ошол. Бул жерде топурак маселесин кантип чечтиңер силер? Ар бир жердин жери башкача болот экен да. Угушум боюнча Бишкектин жери аябай жакшы болот экен. Теплицагачы. Чернозему жакшы чыгат экен. Биздин жер кичине суглинок болуп, анча жакшы болбойт экен да. Ошондой себептен мен топурак сатып алуума туура келди. Топурак киргиздим өзүм. Топурак да сатып алдыңарбы? Ооба, 40 сотикке топурак киргизүүгө туура келди. Ошол топурактын дагы неме качествосунан болот экен да, сапатынанчы. Бул топурак жакшы болгондон помидор өзү да жакшы чыгып берет экен. 2 теплицамдыкы 2 башка топурак, экөөндө айырма бар. Анчалык чоң эмес, бирок айырма бар. Ошондон биз кайсы топурак жакшы экенин да билип алдык. Ушул 40 сотуктун жанына дагы эле курасыңарбы же башка жерлерге? Ушул жерге эле курам, буйруса. Дагы эле. Кудай буйруса. Кудай буйруса. Ооба. Помидордун ушунун сапатына азыр кандай өзүңөр баа бере аласыңар? Даам жагы? Даам аябай жакшы экен. Мен үй бүлөмдүн баарына жакты, ким келип даамдаса баары тең жактырып атат. Анан турганы боюнча байкасам да бул
10-15 күн эч нерсе болбой эле тура берет экен. Биз азыр бир помидор үзүп жеп алсак болобу эми даамын сызып Ооба, көрүүчүлөргө айтып. Теплицада өскөн помидорлордун, теплицада өскөн өсүмдүктөрдүн даамы жок дегендерге атайын ооз тийип көрөлү. Даамы кандай экенин мен сиздерге айтайын. Бул жерден кызылыраагын тандайлы. Ичи толук, пустой эмес. Азык заттардын баары жеткен экен бияка. Эми даамын көрөлү. Бисмилла деп. Аябай сонун экен да, даамдуу. Үйдөгү салат кылып жеп тамак менен жесе болот экен да. Даамдуу экен. Эми биз силерге калп айтпайбыз, урматтуу көрүүчүлөр. Ашкар сорту, эскерте кетейин. Турецкий сорт, ашкар сорту, кызыл помидор. Теплицада даамы жок, химикаттар менен өстүрүп салат дегендерге айтарым. Билбейм, башка сорттор балким даамы жок, башка жерлерде балким даамы жок, ушул жердики аябай сонун экен. Махабат эже, өткөн чыгарылыштарда биз электромобиль боюнча тартканбыз, биздин көрүүчүлөргөчү. Ушул азыр урматтуу көрүүчүлөр муравейди көрүп калып, бул өзү электромуравей экен, электричество менен жүргөн. Анан кандай ушу дыйкандарга ушу электротехника кандай жардам берип атканын ушул мага да кызык болуп кетти. Ошондуктан кошумча кылып суроо катары берип кетейин. Махабат эже, ушул муравей деп коебуз. Ушул боюнча биз айтып кетиңизчи. Кандай жардам берип атасызбы? Буну биз алган себебибиз бул теплицаны куруп баштабадыкпы. Анан бул жерде топурак ташыйт, көп нерсе ташылат. Темирлери ташылат. Эми эшектин жумушу көп керек да. Анан бул эшектин милдети көп да, аны багыш керек дегендей. Анан биз ары ойлонуп анан ушул муравейди алып көрөлүчү, эми алып коелучу деп бирде алып койгонбуз. Аябай жакшы экен. Жумушубуздун көбүнүн баарын ушул кылып берди. Көп оор нерсенин баарын ушул ташып берет. Жердин баарын ушул ташып берди, темирдин баарын ушул ташып берди. Канча эшектин ордун ээлеп коюп атат? Мурда кийин эшек баксам айтат элем. Бирок менин оюмчачы, бизде тоодо да бар да эшекчи. Оюмча бул бир 5-6 эшектин жумушун жөн эле кылса керек. Еще тилди алат да. 5 лошадиный сыл деп коелу эле. 5 аттын күчү деп. Расход боюнча айтып бересиңер, мисалы үчүн эртеден кечке иштедиңер деп коелу, бир дароо эле акча которолу, канча расход чыгып коет? Акчаны эми булуку деген зарядканы, полный зарядканы 7 сомго алат экен. Киловатт менен эсептеп көрсөкчү, 7 сомдукун алат экен. Анан бир айда бир 2 жолу 3 жолу зарядталат. Жүрүшүнө жараша бизде коркуп эми сайып кое беребиз, мүмкүн өчүп бартабы деп. Атак өчпөй 80 километрге чейин жүрө берет экен. 7 сомго зарядтап коесуңар, бир күн кечке жумуш кыласыңар, эртеси күн да кыласыңар, ушундайбы? Бир жума жүрөт ошо менен. 7 сомго бир жума жумуш кылып. 5 эшектин жумушун кылып аткан. Кандай эконом, мынакей. Электромобиль боюнча тартканда айыл чарбага эмне тиешеси бар дейсиңер. Булардын электромобилдердин, электротехниканын аябай өзүнүн чоң орду бар. Ошондуктан биз дагы тартабыз. Эгер кызык болсо, ушул муравейлер боюнча бир өзүнчө бир чыгарылыш даярдап берели. Комментарийге жазып коюңуз. Сиз өзүңүз кандай баа бересиз? 10дон 1ден 10го чейин. 10 деп берем ба, бул мага керектүү оокат экен. Бул мага анткени себеби жумушчу табыш баарында эле менде эле эмес болуш керек андай проблемачы. Жумушчу табыш, оор жумушка азыр кишилерди көп иштегенге барышпайт. Анан мага бул 10дун 10у да иштеп берди, бүт ордун баарын ушул ташып берет. Бул теплицанын ичинен ботва да көп чыгат да. Ошонун баарын ушул ташып берет. Сонун оокат. Мунукун деген биз 1,5 тонна көтөрөт деп алдык эле. Анан биз топурак ташыганда ковшылар 2 тоннадан салып салат экен топурактычы. Анан биз шашып да калдык, салдырта бердик. Бакчты жаткыза салдык, баарын ташып берте бүтүрүп салдык. Көтөрдү, 2ден өтүп эле көтөрө берди. Эшектин жумушу жеңил болбосун, жалкоо болбосун деп иштеп аткан турасыңар, буну? Жакшы иштеп берди, шүгүр. Урматтуу дыйкандар, сиздерге мына ушул теплицанын жанында жайгашкан да бир кичинекей чакан жери бар экен. Бул жерде ежевика отургузуп коюптур Махабат эже. Мага аябай кызык болуп кетти. Шуну сурап коелу. Эскерте кетейин, биз Ысык Көл облусу Балыкчы шаарындабыз. Балыкчы шаарын билесиңер, бул жакта жер эмне менен өзгөчөлөнүп турат. Мындай плодородный эмес, бияктын жерлери таштак жерлер. Суглинок таштак болуп турат. Ошол жерлерге мынакей Махабат эже быйыл ежевика өстүрүп көрөм деп чечим чыгарган экен. Келди ошол жөнүндө маалымат алалы. Махабат эже, муну кайсы айларда отурусуңар? Анан эмне сорт тандадыңар? Биз
биздин аба ырайына ылайыкташтырып шамал көп эмеспи бизде, шамалдуу суураак деп Лохнести чыдамкайлуу деп айтышты да. Силердин угушуу боюнча ооба, мен да буну жанагы клуб Малина беле алдабасам. канал бар жакшы, ушундай клуб Малина деген. Клуб Малина деп ошолор мага мага YouTube каналыбы же консультация берген жерби. Ошолор мага совет берип, мен ошолордон сатып алдым. Анан чыдамкайлуу экен, чынында. Сизге башында айтып кетпедимби? Мен бул теплицаны башталганда жетишпей калат экенсиң. Жалаң күчтүн баары тең, көңүлдүн баары, убакыттын баары теплицага кетип калды, а булар каралбай калды. А мен ойлодум да, булар бул жылы кетип калды окшойт деп. Анан жок, негедир карасак баары тең действительно неме экен. Бул жерде мындай көктөп кетти да, бирок башка жерден дагы ежевика тартканбыз бизчи. Быйыл отургузган ежевикаларды. Ал жерде чоң болуп, кантип жакшы көктөгөн да, Лохнес депчи. Ооба. Бирок силердики жака былтыр баягыда да келгенбиз жайында. Ичине бул жер чөп басып турган болчу да, анан ошол жерде ежевика деп калышкан айзадыларчы. Көрсөтөгөн мынакей ушундай чөп басып калса деле мынакей Чыгыптыр, көктөптүр, мынакей аз дагы башкаларын да көрсөтөбүз. Буга кандай расчет болду сиздерде? Канча соттук жерде отуруп койдуңар? Биз буну 1 гектарга отургуздук. Бул жерде 1 гектар ба? Ушен 1 гектар. 1 гектар бою Лохнес. Туура 1 гектар Лохнес. Мен муну азыракта отургуздук, анткени бул аябай көктөнүп кетет да, көбөйүп кеткенде аралыгын алысыраак кылалы деп аралыгын алысыраак кылдык. Канча кылдың? 2,5 кылдык. Солдун ортосу 2,5, экөөнүн ортосунда болсо 1,5дан. Чоң эле болупсуңар, Кененирээк кылдык, кийин мурун өскөндө кенен өсүшсүн деп. Буну өзүңөр эле эч адистер жок эле өзүңөр эле отуруп атасыңар да? Өзүбүз эле отургуздук, бирок жанагы клуб Малина дегендер бир аз жардам беришти. Кандай сортун тандап, канчалык отургузуш керек, кандай схемада отургузабыз, кассетаны кандай коебуз деп бир аз өзлөрүнүн маалыматтарын беришти. Ооба, алар эми көп жылдан бери иштеп жүргөн адистер. Ошо адистер экен. Эмелерден мага да кызык болуп кетти. Эми эгер бул эмдиги жылы келип калсак, Кудай буйрса тарттырганга уруксат бересиңерби? Сөзсүз түрдө. Жакшы болуп кетсе экен деп да биз да тиленип атабыз. Анткени бул көпчүлүк үчүн новинка да, ежевика бизде мындай өсүмдүк бүлдүркөн катары билебиз, бирок көп өстүрбөйт да дыйкандар. Мына стойкаларды эмнеге куруп атасыңар? Мен мындай стойкаларды малиналардан мисалы үчүн көрбөйм, ежевикага отуруп турсаңар да атай. Мен буларды шпалера катары койдум. Шпалера деген буларды кармап тургангачы, булар мынтип сойлоп өсөт экен. Малина Бул да помидор сыяктуу чоң. Малина деп туруп албай булар жерге жатып калат экен да. Анан буларга шпалера кылып мындай зымдан кое берип койсок, 3 этаж кылып, булар ошону сойлоп өсөт экен. Кудайым буйрса эмки жылы келип калсаңар, сойлотуп коермун да. Кудай буйрса дейчи. Буйрса. Жакшы теплицаны жөндөп аласыңар да, бияка эмедет. Ооба, Кудайым буйрса. Долголетний болуп эсептелет. Канча жыл өсүчүдөй болот? 15 жыл экен. 15 жыл жашоосу бар экен мунука. Жакшы түшүм берүүсү 15 жыл экен. Мына урматтуу көрүүчүлөр, биздин Агролайф долбоорубузга, YouTube каналыбызга катталыңыздар. Биз соцсеттерде барбыз, Инстаграмда барбыз. Описанияда коюп коебуз ссылкаларын. Катталып коюңуздар. Эмдиги жылы Кудай буйрса сиздерге дагы ушул ежевика боюнча маалымат беребиз. Ушундай шамалдуу жерге, тастактуу жерге кандай өсөт атканда мага да кызык болот да. Секрет болбосо канча каражат кетирдиңиз ушу 1 гектарга ежевикага? Секрет эмес. Азыр мен эстешим керек. Эстешим керек. Канча бир ашып кетсе, бул жана биогумус кичине коштум. Ошондо бир эми ашып кетсе бир 300 миңге жеткен жокпу? 300 миң тегереги деп коелучу. Тегереги. Тагыраак эстей албай атам да азыр. 300 миң деп коелу. Бул расход тазыраак экен теплица. Аз эле. Макул энди мындай кери айланып көрсөтүп койсоңор канча жерге. Мына могул көрүнүп атса керек. Теплицага чейин экен, ортодо жол бар. Контейнерлерге чейин. А биягы болсо тетиги бак өрүп отуруп турган жер экен да. Моя солнышко. Мына бүгүн 2024-жыл 29-сентябрь. Биз деген ушу теплица артында турат. Жайында келгенбиз да тартканычы. Анан ушу жер чөп басып турган болчу. Ушул жер ежевика отурулуп турат дегенде ишенген эмесмин да. Мындай басынан мото чөп басып турган жер болчу да. Мынакей бул жерде Махабат эже айтып кеткендей Лохнес сорту. Мына бир жерде кичине чоңураак, бою узунураак экен, бир жерде мындай кыска экен, бирок момундай карасаңыздар
мөмөлөрүн да байлап коюптур. Бул ежевиканын сорту лахнес сорт экен. Аябай эже айтып атат, живучий депчи. Баягы бул деген аябай көп шамалга, начар жерге туруктуу катары деп эсептелинет экен да. Мынакей караңыздар. Азыр сизге дагы крупный кылып көрсөтөбүз. Азыр кичине арыраак барып, чоңойгондорун көрсөтөлү. Ушинтип кээ бир жерлерден мөмөлөрдү таап алып атабыз. Таап алып аябай сүйүнүп көрсөтүп коелу деп чечтик, мынакей урматтуу көрүүчү. Апрелде отурулган. Кичинекей мөмөлөрүн байлаган да. Эмдиги жылы сөзсүз көрөбүз биякты. Кудайым буйрса дейли эми. Балыкчы жакын эле келип татканга аракет кылабыз. Кайра айтып кетейин, сиздерге катталып коюңуз. Ежевика кызыккандар ушундай өсүп аткан процессин көрсөтөлү. Таш. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, таш. Таштак жерде ушул жерде айтса болот. Ежевика өсүп атат. Бул жерде кичине биогумус сепкемдейт. Эми бул жердин алмаштырганга 1 гектар жерин алмаштырганга өтө эле расход болуш керек. Мынакей бул жерде эле караңыз. Таш, мынакей таш. Бул жерде ежевика өсүп атат. Бул эми жакшы каралбагандыктан ушундай кичинекей. Бирок көктөп атат. Кубановадан барып консультация сурап көрөлү, момундай кызыл стволу менен, кызыл бутагы менен. Өзгөчө экен да, бул жаш кезинде ушундай болуп болуш керек. Махабат айым, мен сизге аябай ыраазымын. Рахмат айткым келет сизге. Жалпы AgriLife долбоорунун атынан рахмат айтам. Анткени деген көп дыйкандар өзүнүн чарбасына киргизбейт. Андай эсептерин айтып бербейт. Сиздерге рахмат айтам. Большая благодарность. Андан тышкары ишиңерге ийгилик болсун. Мындан ары түшүмүңөр мол болуп, кырманга береке деп коет кыргызда. Балким эмдиги жылдары Кудай буйрса съемка менен келип, сиздер ушундай бир көп ар кандай культураларды өстүргөн, көп жерде теплица курган айым катары, Адис катары силер менен келип тартып калалы. Кудайым буйрса. Рахмат сизге. Айтканыңыз келсин. Сиздерге да рахмат. Урматтуу AgriLife KG YouTube каналдын катталуучулары, биз теплица тартып келатып, ушу балыкчыдан тартып келатып, Бишкекке карай сапар тартып атканда, ушинтип көлдүн жээгине келип бир тартылып коелу деп чечтик. Биринчиден ушу теплица тууралуу айта кетсек, теплица бул эмнеге мамлекет үчүн теплица керек дегенде бир нече себебин айта кетсем, мисалы үчүн биринчиси бул Кыргызстан өзүбүздүкү жыл бою кышы жайы десек болот. Өзүбүздүн ошол мөмө жемиштерибиз, жашылчаларыбыз, фрукты, мөмөлөр өстүргөнгө теплицаларда мүмкүн, жана ушул жыл бою кышында дагы өзүбүздүкү Кыргызстандыкы болот деп мындай айтса болот да. Ошон үчүн теплицаны өнүктүргөнгө өнүктүрүшүбүз керек да, мындайча айтканда. Бул биринчи себеби. Экинчи себеби жумуш орун. Жумуш орун ар бир производство, ар бир жумуш, бул ар бир теплица жок эле дегенде бир 5-10 киши жумушка алууга туура келет да. Бул үчүнчү себеби башка мамлекеттен көз карандылык болбойт. Независимый болобуз. Билебиз, биз кышында өзүбүздүн помидорлорубузду, бадыраңдарыбызды жебей калабыз, кадимкидей чет мамлекеттен алып келебиз. Ошого жараша баалары да кымбат болот. Биз айтабыз го, ошол көйгөй бар. Кышында продуктка баа эмне үчүн өсөт? Анткени өзүбүздүкү ата мекендик ушул теплицалар иштебегендиктен баалары өйдө болуп турат. Экинчиден бул кандай өстүрүлөт, кандай дары дармек менен, кандай химикаттар менен өстүрөлүн биз билбейбиз. Өзүбүздүн ата мекендин ичинде болгондо биз мына мисалы үчүн бүгүн билдик эмнелер менен өстүрөт, канчалык химикаттар менен, дары дармек менен пайдаланышат, кайсы убакта ошол дары дармектин эффекти кетет. Ошонун баарын биле алдык да. Кийинки себеби бул деген экспортко мүмкүнчүлүк. Экспорт ар бир мамлекетте эгер өзүнүн продукциясын экспортко жөнөтсө, бул экономикага аябай жакшы таасир этет. Мына бүгүн айтып атат, биз экспортко дагы максат коюп келатабыз, жерлерибизди көбөйтөбүз, экспорт кылабыз депчи. Ошондуктан экспорт болгону бул деген эмнени айтып атат? Чет мамлекетке барып товарлар кетсе, сатылса, Кыргызстандын ичине чет мамлекеттин акча кирет деген маани да. Эми муну баарыбыз билебиз, экономиканы түшүнөбүз. Ошондуктан экспортты дагы өнүктүргөнгө мүмкүнчүлүк берет.
тепличный бизнес ошого да салым жасайт да. Андан тышкары дагы бир себеби бул деген жерди баягы көп жерди гектарлап 5-10 гектарлап жерди иштетпестен мынакей ушундай чаккан эле 20 соток жерден бир жылдын ичинде эми 50 тоннага жакын алып атат да. Андан тышкары дагы бир себеп бул климатка көз карандысыз. Климатка көз карандысыз дегенде биз билбейбиз эми эртеңки күнү кандай погода болот, суук. Биз өзүбүз эле өзүбүздүн опытыбыздан билгендей, мисалы үчүн мен көп жыл өрүк жебей калдык, эмне себептен үшүп кеткен. 4-5 жыл жебей калган убакыттарыбыз болуп калган. Ошондуктан тепличный бизнесте, бул теплицада баягы погодный условиядан, аба ырайынан көз карандысыз да. Теплицадан кандай убакта болсо да өстүрө берет. Кышы жайы дагы да. Ошол себеби бар. Мына урматтуу дыйкандар, сиздерге бир нече себебин айттым. Теплицаны эмне үчүн өнүктүрүшүбүз керек, теплица эмне үчүн мамлекетке керек. Ооба, албетте дагы көп себептери бар. Буну айта берсе дагы көп убакыт кетет. Ошондуктан да негизги себептерин эле айттым да сиздерге. Ошондуктан урматтуу көрүүчүлөр, өзүңөрдүн да оюңарды жазып кетиңиздер комментарийге. Негизи бизде Кыргызстанда теплица өнүктүрүш керекпи же өнүктүрбөй эле койсок жарашабы? Биз Агролайф долбоору сөзсүз түрдө бул теплица тармагында өнүктүргөнгө бир өзүбүздүн салымыбызды жасап келатабыз. Кудайым буйруса дагы жасайбыз деп ойлоп келатабыз. Ошондуктан өзүңүздүн ой пикириңизди жазып кетиңиздер. Бирок Кыргызстандын ичинде көп эле кишилер менен сүйлөшүп жүрөбүз. Ар кандай ой пикирде кээ бирлер айтышат, Кыргызстанда теплица болбойт, помидор болбойт, тигил болбойт деп коюшат экен. Бирок бул нерсе өкүнүчкө карай бул мындай нерсе болбойт. Ар бир культурага бир өзүнчө басым жасашыбыз керек деп ойлойм да. Ушундай Скөлдүн жээгинде сиздер менен ушундай бул бүгүнкү чыгарылышты жыйынтык чыгарып коелу. Эмки чыгарылыштардан көрүшкөнгө чейин.